Ukraina менен Орусия тирешүүдө. Сиздин оюңуз кандай? Комментарийге жазыңыз. Биз үчүн тынчтык болгон эле жакшы. Видеонун алдында колду басып, подписаться деген кызыл жазууну басып, жандагы коңгурочону да басып коюңуздар. Дүйнөлүк жаңылыктар сиздер менен. Украинанын Черногориядагы консулу Михаил Шиматов өзүнүн Facebook баракчасында Орусияны жок кылууга чакырган пост жарыялады. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Дипломат билдирүүсүн жарыялап, анда ал 19 декабрда текстте болгондой Red Nota Черногориянын борборунда Украина менен биримдик маршын өткөрүүнү сунуштаган. Туулар, баннерлер, плакаттар жана патриоттук чыгармачылыктын ар кандай көрүнүштөрү кабыл алынат деп жазган ал посту Орусия жок кылынышы керек деген хэштег менен коштоп. Андан соң консул текстти оңдоп, Орусия жөнүндөгү сөздөрдү украиналыктар каршылык көрсөтөт деген сөз айкашына алмаштырып, окуянын датасын 19 февралга өзгөрткөн. Түпнуска текст постун түзөтүү тарыхында жеткиликтүү. Бейшемби күнү эртең менен Украин коопсуздук күчтөрү өзүн-өзү жарыялаган Луганск эл республикасынын аймагына, анын ичине Минск келишимдеринде тыюу салынган минометтордон ок атышпоо режимин көзөмөлдөө жана координациялоо боюнча биргелешкен борбордогу ССКК өкүлчүлүгүнөн 4 жолу ок атышты. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Украинанын куралдуу түзүмдөрү ок атышпоо режимин оңдоо түрдө бузуп, Минск келишимдерине ылайык курал-жарактарды колдонушту, деди ЛПРдин ББКдагы өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери. Анын айтымында Украинанын күч түзүмдөрү Москва убактысы боюнча саат 5:30дан тарта республиканын аймагына минометтордон, гранатометтордон жана оор пулемоттордон 4 жолу ок чыгарган. Казакстан Мажилиси кирешелери менен чыгашаларында чоң айырма бар. Атка минерлерге айыппул салуу жана иштен алуу сунушталган. Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Бул тууралуу жергиликтүү басмалар жазып чыгышты. Маалым болгондой, мамлекеттик кызматкерлердин жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн кирешелери менен чыгашалары 2026 жылдан тарта салыштырыла баштайт. Айыппул төлөтүү жана кызматтан алуу жазалары 2027 жылдан баштап киргизилет. Ал эми ортодогу айырмачылык анын 1 жылдык кирешесинен ашса жана аны акчаны кайдан алганын түшүндүрүп бере албаса, анда иштен алынып 3 жыл мамлекеттик кызматтарда иштөө укугунан ажыратылат, деди Ахметжанов. Буга катар мыйзам долбоорунда жемкорлук тууралуу кабар берген адамдын жеке маалыматтарын купуя сактоо нормасын киргизүү сунушталууда. Мындан тышкары, документте ишенип берилген мүлктү ээлеп алуу же максатсыз коротууну жана кызмат абалын пайдалануу менен алдамчылык кылууну коррупциялык кылмыштардын катарына киргизүү каралууда. Казакстанда атка минерлер жана алардын жакындары 2021 жылдын 1 январынан тартып кирешелери жана мүлктөрү тууралуу декларацияларды тапшырууга милдеттүү. 2021 жылы күзгө карата Казакстандык 497 мамлекеттик кызматкер жана алардын үй бүлө мүчөлөрү декларация тапшырган. Бийлик негизги максат кирешелерди легалдаштыруу болгондуктан, атка минерлердин алгачкы декларациялары боюнча текшерүүлөрдү жүргүзбөөнү убадалаган. 2019 жылы өлкөнүн каршы министрлиги мамлекеттик кызматкерлер тапшырган декларациялар ачык жарыялана турганын билдирген. Бирок бүгүнкү күнгө чейин алар жалпы жарандарга жеткиликсиз болуп келет.